Ардактуу телекөрүүчүлөр, айымдардын көпчүлүк бөлүгү кулак менен сүрөт деген сөзгө баарыбыз эле ишенгибиз келбейт. Бирок ушул сөздүн далилдеш үчүн бүгүн биздин студиябызга эки мыкты аткаруучу жигиттер келген экен. Аларды бир нече мүнөттөрдөн тааныштырып өтөбүз. Албетте дегенде азыр болсо биз салтуу коногубуз мынакей студиябыздын көркүн ачкан Бек Бенд тобуна бир ыраазычылык билдирип өтөлү. Бүгүн бир гана айымдар үчүн эмес, мырзалар, сиздер үчүн да майрам деп койсок болот. Себеп дегенде бүгүн жандуу ырлар көп жаңырмакчы. Аларды аткара турган инсандарды албетте азыр четинен чакырабыз. Алгачкысы мынакей эл аралык сынактардын көбүнө катышып, кыргыз эстрадасына жарк эткен жылдыздардын бири Нурсултан Азыкбаев. Кол чаалар менен. Сиздин атаандашыңыз буга чейин бир жолу келип кеткен. Бирок жалгыз эмес, өзүнүн тобу менен келди. Бүгүн сизге мынакей жалгыз атаандаштык жаратам деп келген экен. Баярсызбы? Уже көрсөтчү депчи. Көрсөтөйүнбү? Көрсөтсөм албетте. Сиздин эле мынакей окшоштук деп койсок болот. Сиз мынакей барган новая волна сынагына бул жигиттер катышып келген. Бул да жандуу үн менен ырдайт. Жана бул да сизге окшош эле мынакей сүйкүмдүү келбеттин ээси Талас Амантуров. Отлично. Көрдүңүздү атаандашыңызды? Албетте сөзсүз. Кандай деп ойлойсуз? Бул атаандаш эмес, мен туура айта кетсем, бул менин жакын досторумдун бири. Талас экөөбүз өзүбүз айтып кеткендей эле жаш кезибизден баштап, кичинекей кезибизден баштап эле сүйлөшүп келебиз азыркы күнгө чейин. Новая волна деген бул чет эле окшойт, чогуу барган жер. Анткени көп жерге чогуу бардык. Кимиңер эми сөзгө чеберсиңер, кимиңер азыр мынакей фантазияңар өтө күчтүү деп билиш үчүн бир гана мынакей биздин биринчи сынабыбыз менен аныкталсак болот. Кичинекейиңерде жомок укчуңар беле? Албетте. Сиз эми жомокчу сиздер болосуздар. Тактап айтканда азыр дүйнөдө жок, мына эксклюзивдүү жомокторду жаратасыздар ушул студияда. Шарт өтө жөнөкөй, бир окуяны баштайсыздар. Окуяны баштаганда мынакей экраныбызда бир өз сүрөттөр чыгып турат. Ошол сүрөттөргө балким бир каармандын атын бересиңерби же өзүн эле айтасыңарбы? Айтор бир толук окуяны сүрөттөп беришиңер керек. Башталышы албетте илгери деп эле баштайсыздар. Ким биринчи? Таласка берет окшойт, мүмкүнчүлүктү. Экранды карайбыз. И баштадык. Илгери бир абдан көзү чоң, көзү тосток кыз болуптур. Ал аябай телефон менен сүйлөшкөндү жакшы көрчү экен. Анан үйдөгү ата-энеси кеткенде эле телефон чалып, бул 3 монстрду үйүнө чакырып берчү экен. Кызыл монстрдун аты Колючка болчу экен. Анан мондай жакын, абдан жакын достору бар болчу экен. Алар болсо Абдан экен деп абдан момундай кичинекей күчүгү да бар экен. Ал кичинекей күчүгү жөнүндө айтып берсек, ал вентилятордун жанына туруп чүкөнгө. Макул, бул ошондо балык эртең менен турганда жаман көрчү экен да ал кызчы. Анан картинка бат алмашып атканга байланыштуу мен мындай историямды аягына чейин айтып бербей калып атам. Ошондуктан чоңойгондо бул кыз ушундай кыз болуптур, абдан сулуу, модель кыз болуптур. Анан кийин сулуу болуп, ооба. Анан кийин балдар абдан жакшы көрчү экен. Ошо. Абдан жакшы жомок болду окшойт деп ойлодум. Жомоктун аты абдан болду. Жакшы жомок, жакшы, не дейбиз? Абдан жакшы жомок болду. Эми сеники кандай болот экен билбейм, себеп дегенде менин оюм боюнча сен кичинекейиңде мындай жатарда аяш атабыз сага жомок айтпай эле музыка менен эле уктатып койсо керек дейм да. Ооба, азыр деле ошондой. Азыр деле биздин кичинекейибиз менен да инилерим көп бар. Ошолорго ошо музыкалык жомоктор дагы бар да. Музыкалык. Ошого тиешелүү бул деген эми айырмасы көп деле эмес окшойт. Анда музыкалык жомоктор деп калды, бир аз жай тон менен бир музыка коштоп бере аласыздар балким. Нурсултандын жомогу кызыктуу болгон турат. When I find myself. Даяр болсок кеттик. Аз музыкага жараштуу эмес, вообще башка сүрөттөр болот да. Стопудо. Илгери маймыл чөптө жаткан кезде бул жай мезгил болчу.
тырмакты чукулап эмне кылыш керек деп жатканда бакадагы алыстан ушинтип маймылды карап эмне кылалы деп бири-бирин ойлонуп жаткан кезкен. Анан эки жактан жалжаңдаган миньондор пайда болуп, асманды карагылачы десе, менин көзүм карагылачы деп бирөөсү терезеден мышык караптыр ачкычен. Жай кетип атат, кыш келет, шапка кийгиле деп. Десе эле ортодон биякта короз чыгат экен. Мен деген бүгүн салонго барып келдим, бүт жүндөрүн баарын алып, балерина болоюн деп атам дейт. Десе иттер ачкысын кийип, жүндөрүң алдыңгы дейсиңби деп экөө тиктеп жаткан кезкен. Деп атканда Бэк-бенд. биякта болсо бендке тиешелүү эки мышык. Биз болсо музыкант болобуз деп ушинтип музыкант болуп калыптыр. Жалпы жомоктун аты бул деген мен келечекте ким болом деген жомок экен бул. Yeah. I was so high, I did not recognize the fire burning in your eyes. Nowhere to come my mind. We sped goodbye, she got on the plane. I never to return again, but love is in my heart. Where I born, and this earth has taken its all of me. She said goodbye too many times before. Breaking in front of me, I have no choice, 'cause I would say goodbye anymore. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yeah. I tried my best to pick your appetite, keep it coming every night, so how keep you satisfied? Oh, give me love like this just again. To feel the same, and then you allow me live again. Oh, this love has taken its all of me. She said goodbye too many times before. Oh, how is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I would say goodbye anymore. Oh, oh, oh. Everything's alright. My present on her heels, she gave me loving things. Have a voice for you, 'cause I love me to do. And this love has taken its all on me. She said goodbye too many times before. How is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I would say goodbye. Please, love, love. How is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I would say goodbye. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Азыр эми этапка өтөбүз. Кимиңиздер канча упай алат экениңиздерди албетте бир конкурстун мынакей жыйынтыгы менен биле алабыз. Машинеге кызыгасыңбы? Албетте. Барбы? Бар. Сенде? Мен машинеге көп кызыкпайм, бирок бар.
бирок бар, мындай көп унаалардын дүйнөдөгү мындай белгилүү маркалардын мындай лакап аттары бар экен. Мисалы алсак, буга чейинки эфирде мынакей чыкты эле, BMW Акуланын сүрөтүн койдук. Эски модельдеги BMW. Көбүнө эле белгилүү экен уна сүйүүчүлөргө. Андыктан силерге бир аз мынакей заман бар эле машиналерди тандаганга аракет кылдык. Болгондо калаа бир сүрөттү көрөбүз, ошол кайсыл уна жөнүндө кеп кетип атканын билсеңиздер, биринчи айтканга аракет кылалы, себеп дегенде упайлар берилет, Даярбызбы? Даяр болсо экранга назар салабыз. Кеттик, биринчи сүрөт. Бул бука. Хамыр. Хамер? Же хамыр. Хамер. Бука менен хамердин кандай бар? Күчтүү машина. Күчтүү унаа айтсам болот. Союз учурундагы машиналерден. Бука. Чоңураак экен, балким жүк ташуучу. Анда зил. Зил есть. Албетте. Туура таптым, Өзүңүз билгендей эле, бул мынакей биздин логотипте турган ошол жаныбардын үлгүсү. Кийинки селедка. Селедка. Селедка деген машина бар беле? Ооба. Селедка бул Бул жактан талас жакшы окшойт. Машиналерге жакын да. Ушу селедка бул төрттөн бөлөгү бар, рулу бар. Селедка болсо, анда бул Мерседес болушу мүмкүн. Мерседес. Жок, бирок туура эле келип атасың, немецкий автопромдон бул деле. Эстейбиз дагы. Анда селедка. Билбесеңер, кийинки деп койсоңор болот. Кийинки анда. Кийинки. Бул Audi. Переход. Өзүңөр билгенден переход, селедка деген аты бар. Кийинки Batman. Batman. BMW семерка. Мынакей Нурсултан биринчи айтты. Билгенде эле Batman деген үлгү бар. Бир деп койсок болот. Кийинки бочка. Бул Audi B4. B4? Жакшылап ойлонуп көр дагы. Audi 80. Audi 80 баарыбызга белгилүү болгон. Бир эле айтсам. Эки бир деп койсок болот. Кеттик кийинки. Карачы. Жук деп. Мынча мыкатсың Бирок тамаша болчу. Эмнеге окшош турат? Бул Коляска деп айтпайчы. жок, бул кичинекей бала эмнеге окшош? Кичинекей. Ключевой Гольф кой депчи. Baby car. Кичинекей деп айтып кеттиң. Эме. Азыр айтам. Эме Запорожец. Запорожец бул кичинекей бала. Бул баланын колуна мындай самсы кармат койсо бир сразу тапмак болуш керексиңер дейм да. Себеп дегенде бул уна биздин бир региондо Тико. Не болсо лепешка ташыган велосипед деп айтайын. Кичинекей деп мынакей ассоциация кылдык. Роналдо. Жигули семерка. Жигули семерка туура таптың. Артында мынакей сандалия байкап койсок болмок. Эми BMW деп да айтат деп ойлодук эле, Жигулини биринчиге койгон эмес, бирок сразу дароо таптың. 3-2. Белек өтө көп болсо, белектен кача албайсың. 777 номерине чалып, белектерди ал. Билайн, биз көппүз, андыктан биз менен үнөмдүү. В поисках нужных ингредиентов они могут объехать весь мир, выбирая по-настоящему свежие, вкусные и аппетитные продукты. Ведь готовят они для своих родных, а родных у них миллионы. 3 желания. Готовим для родных. Ыңгайлуу соода саттыкты колдон чыгарма. Байка кири чугуч машинесин айына 2,5 миң сомдон 6 айга бөлүп төрөп, үстөксүз сатып алсаңыз болот. Үстөксүз жана алдын ала төлөбөйсүз. Азыр алып, анан төлө. Септолеты! Сенин тамагың, сенин кубатың. Септолеты Total. Тамак оору пайда болгон замат тез арада аракет кылат.
Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сүйгөн конкурста келип жетти. Алгач болуп бул жака Нурсултан, сен келесиң. Келиңиз. Деп туруп. Сиз Талас менен кичинекейибизден көптөн бери доспуз десе, Таласка ишенесизби? Ишенем. Всё. Подсказка берме жок, просто мындай көрүп туруп анан абайла же коркпой колуңду сала бер десең деле болот да. Даярсызбы келиңиздер? Мүмкүн болсо барабанына туруп Нурсултан Азыкбаевга эмне деген сюрприз катылды экен, азыр бирге көрмөкчүбүз. Не дейсиң? Ушул жерден аз достугу билет топой. Абайлашым керек экен. Келиңиз, мен сизге бир аз жардам берип турам. Өңүң ошондой болуп кетиши мүмкүн да. Жок, болду, дальше жүрө эле коюңуз. Болду. Просто абайлаңыз, келиңиз. Амак болот, эчеге эмес мындай. Интрига болот. Просто колуңузду жай салганга аракет кылыңыз. Жай салганга? Аябай эле жайбы? Аябай эле жай, чочуп жүрүшү мүмкүнсүңөр. Жаныбар экен бул жерде. Жакшы көргөн адамыма бир сөз айтып алайынчы депчи. Айтыңыз. Жаным, мен бүгүн чалбай же үйгө келбей калсам, Элдос менен Таласка чалып, жакшынакай сөздөрүңдү айтсаң болот. Неге мен бүгүн жаным келбей калды? Талас жөнүндө койсоңор болот, мага эле айтсаңыздар болот. Салып көрөлү. Келиңиздер. Салып көрөлү. Кеттик. Коркпоңуз. Салбайм. Салайбыз. Бул тирүү. Коркоктурбайм мен депчи. Мүмкүн болсо бул жактан биринчи колду салсаңыз болот. Ол ыңгайлуураак. Деп сен алды бересиң сен. Жок, мен алды ыңгайлуураак деп. Мен досумсуңбу? Айтканды уксаң? Точнобу? О, передача тартып кетет. Эртең экөөбүз ким менен сүйлөшөбүз, ким менен пес ойнойбуз? Биринчи ош жакка кол салып бериңиз. Абайлап. Бул ошондо алып чыгыш керекпи? Жок, табыш керек эмне экенин. Кармап көрөмбү? Мындай эле сес туруп айтсам болобу? Жок. Бул жак, Нурсултан, чын айтам, бул жактан биринчи сал. Бул жагынан салышың керек экен досум. Ооба. Таластан айтып, мен эле эмес. Мен оюн боюнча. Бар жок болчу сен азыр алды эмесиң мени. Жоктук, мен сага чындыгын айтып атам досум. Сен аз каткырайын атасың, жөндөшчү. Мен түрү калдым да. Эми удобный. Ыңгайлуу абалга түшүп тур. Эми ыңгайлуу. Ылдый кол, ылдый. Тигизер. Коркпойбуз. О, эмне бул? Не бой, не. Эмне бул? Өчөтүп болчу. Өчөптүрчү, эмне бул? Итти жоң көрүп ушундай эмелерди мындай. Куйрук узун же мындай бирдемелерчи. Мен өзүм айта кетейин, мен өзүм любой адамдын өзүнүн бир фобиясы бар окшойт. Мен фобиям албетте жаныбарлар тарапта да бар. Бул мен өзүм пауктардан корком, жыландардан корком. Экөө тең эмес деп сизди аластырсак болобу? Пауктан эмес, жыландан эмес, коркпоңуз. Тиранозавр деп коюшпуз. Жакын, арыраак кылыңыз, өзү тарапка колду. Да. Бир кичинекей жыртык менен көрүп турайлычы, кача бул эмне экен бул? Колуңузду салсаңыз эле кармайсыз. Жо салбайм анда. Анда ошо колуңузду Жок, башы каякта экен? Башы бул жакта жүрөт. Ошо куйругунан кармагансыз. Салар, Сиз карманга орусча айтканда духуңуз жетеби? Албетте. Всё, талас. Албетте. Кыйын карасаң, отуруп, албетте духум жетмек. Сен салып көрсөң, тишпейт. Тиштейби? Жок, табышың керек да эмне жаныбар экен. Сен билесиң буну. Бул куйругу деп койсоң болот. Куйругу узун. Азыр акырындык менен бут жагына бартасыз. Что-то кыймылдап атат бул. Кыймылдап, уже куйругун тартып кетти.
Эмне бул? Табасың. Бир эле жолу колуңду тийгизсең, иши ылдыйраак. Өтөрөк эми. Билесиң. Подсказка кылса болбойт, Берсеңиз болот. Мен бияк достук беттеш. Мен Дальтоник. дальтоник? Мындай алыс жактан сага подсказка берем. Өтө алыс жактан. Сен эмнеге тийип турганын билбейсиң да колуңду. 30 секунд убакыт берели, айтыңыз, мынакей подсказкалар бердик. Кез келдирик дедик. Ошол эле сыяктуу. Аз баш каякта? Башы бул тарапта жүр. Так, 15 секунд берели коюңуз. Кез келдириктен чоңураак, бир аз яркирээк. Так. Айткандай эле ошо Амазонкада токойлордо көп бар. Чөлдөрдө кээде буздан чоңураак братандар жүрүп калат. Варанбы деп. Ошо варандан кичинерээк. Всё. Эме? Музыканы өчүрөбүз. Бул деген хамелеон. Тилекке каршы турган эмес болуп калды. Келиңиз эми көрүңүз. Эмне экенин, эмнени кармап жатканыңызды жатам. Бул деген игуана. Элестет. Ушуну карматтым бе? Келиңиз кол берип коюңуз. Жок, бул эми жүрөк чүрчү эле жаныбар экен. Биринчисинде пластмасс экен деп ойлодум. Мен кармаган. Игуананы кармап көрүлө экен. Кел. Биринчи жолу кармадым. Кааласаң, өткөзсөң болот. Берүүдөн кийин. Эми чын-чында келгенде мынакей биринчиси ар дайым оңой болуп келчү. Экинчисин бир аз татаалыраак кылганга аракет кылдык, албетте дегенде сиз деле абайла же коркпо деп айтып койсоңуз болот. Сразу айтам, Амантуровка дайындалган тапшырмабыз. Корк депчи. Коркуш керекпи? Кичине коркуш керек. Кичине? Кичине бар. Иштейт да? Ооба. Иштейби? Иштеген нерсеси бар. То есть иштеп чагып, чаккан нерсеси бар. Иштебейт, бирок чагышы мүмкүн. Чакканда уулуубу? Жок. Жок, мен колум салбайын деп эле чечтим мондай эле. Аябай. Жок, шарт ушундай. Кичине бир подсказкалар менен, Көздөр. Сен охуй. Резкий движение керек жок. Акырын карма болушунча. Акырын кармасаң тишпейби? Тишпейт болуш керек. Балким, мен деле билбейм. Анан өзү аябай мягкий. Бирок этият бол. Бул деле тиги жаныбарга окшош оңчукта экен. Так. Кичинекей көрүнбөйт бул жерде. Кичинекей, аябай кичинекейби? Нормальный да, бирок кол салсаңыз кармайсың. Примерно. Мындан кичинерээк. Акырын жок, салып туруп. Кандай? Мындайбы же, мындай? Ушул тарапка. Мен тарапка. Сол тарапка акырын. Байкадыңбы? Мышыкпы бул не? Жок, ошондой сымал. Мышык сымалбы? Жок, эмеси мындай. Териси? Денеси. Күчүкпү? Жок. Күчүк болсо сразу айтамыз. Эми ушунча аракет кылып тияктан бери игуана кармап келгенде ошо күчүк салып коет дейсиңер ичине? Жок, азыр саласың да. Салып туруп, солго акырын мотип сылап көрсөң. Давай, мен сага айтып турам, давай. Сыла. Жылган жокпу? Жылы.
Makale sorayım. Жок. Оюңуз Koyon mu bu? жок, коён өткөнкү передачага салганбыз. Болду, кайталамбайбыз. Коёндон жыста керек işte. Koyondan жыста керек? Жыста керек, ооба. Эми бир подкаст берели мындай. Россияда токойлордо көп жашаган жаныбар. Россияда токойлорду? Бул эме. Анда атырабы. Келиңиздер. Дагы эки вариант айтканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Болбосо бул сынакты жеңилдикте берсек болчу деп калды. Катуу экен да жүнү. Кичине мындай эмеси бар. Просто азыр аябай да, тез чапкан кези да. Ошон үчүн жанагы кол резкий кылбаңыз деп суранып аттык. Бул тыпырап жиберсе читеп салышы мүмкүн да, чагып салышы мүмкүн да. Тиштеши мүмкүн, чакпайт, чагат деп айтпайт. Керки адамдар бар да, керки адамдар, странный адамдар бар да. Кечинде кучактап мукташат да. Бул тиякта отура эле коркот. Болду. Страшный жаныбар. Келиңиз, кол чагып болду. Саласыңбы? Сал. Жок, салбайм. Болду. Oh. Everybody say, come on now. Woo! Break it down. Line. Oh no. 1, 2, 3, go. Hey. Ooh, yeah. Go, go. Turn the magic on. To me she said, everything you want, the dreams away. We are legends every day. That's what she told him. Come on, turn the magic on. To me she said, everything you are, the dreams away. Under this pleasure, under this way. We are diamonds, I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Hey! Ooh, babe, like I'm alive again. Like I'm alive again. Said I can't go on, nothing this way. And my dreams are what a light of day. Gonna hold up in sky and say, we are woman. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Oh. Ooh. Come on, like I'm alive again. Oh no no no, like I'm alive again. Ooh baby, oh no. Turn the magic on. To me she said, everything you want, their dreams away. Under this pleasure, under this weight. We are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Yeah. We are diamonds taking shape. Oh, ooh yeah. All right, all right. Then this adventure more than life. If we only got this life, you get me through in life.
And if only got this life and this adventure more than I'm with you, huh, with you. Say it, oh, with you, oh, say, oh, woo, 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 Өзүбүзгө келели. Biraz. Албетте. Абдан Азыр могу чогулган бүт напряжением барын чечелим. Абдан чоң бир жакшы нерсеси бар да. Абдан чоң аюу экен. Бияка жалаң досторун чакырып элечи, дуктарын түшүрө берет да. Анан эшикке чыкканда кайра дос нормально дос болуп калат да. Сен менен. Уялбайсың киши. Мен силерге азыр ушу тарынып отушканда нормальный бийлейсиңер азыр. Мен сен үчүн туса кыла калам да. Тамаша. Биз эмес, бирок биздики азыр бий конкурс. Бизди сорот депчи. Сорот. Азыр мен эмес, мындай угуп тургула. Кыргызстандын Чир спорт ассоциациясынын командасы бул жерге келген. Чир деген эмне билесиңерби? Ооба. Чир лидер, что деген жана группа поддержки деп коет. Азыр ошондой биздин мамлекет Адем аттуу жакшынакай кыздарыбыз келген. Келиңиздер, аларды албетте тосуп алмакчыбыз. Бул кыздар өзгөчө сонун бий дайындап келген. Кандай бий экенин мен деле көргөн эмесмин. Сюрприз мен үчүн да, силер үчүн да, бирок мен үчүн бир аз жеңилирээк болот. Анткени мен бул жерде отуруп тамаша кылып отуруп турам, а силер болсо бийлейсиңер. Прям ар бир движениясын, ар бир кыймыл аракетин окшошураак кылып, кимге окшошураак болсо, албетте ошол жеңүүчү болот. Жаңы эле сынакта макул достук жеңдеп колу, бирок бир балды Нурсултанга беришим керек болуп калды, себеп дегенде красавчик. Кыйыныраак болду. Ошону менен экөөң тең деп кол, жана унааларды тапкандан сен алдыга чыккансың, а? Ошо менен тең-тең азыр бул сынакта кимиңер жеңүүчү экенин көрөбүз. Жана Нурсултан баштады эми, сизди бул жака чакырабыз. Артынан турам, э? Сахнага чыгасыз. Түшүндүңүз, э? Кандай кыймыл аракет болсо, ошону арт менен кайталап. Pick up back a leany, meeny, money, mo, and flower. You're the chosen one. Well, your left free, and your right grip. With another down, what you right hand sell. Towards his gun. Келиңиз эми кезекти Нурсултан мырзага берели. Албетте. Албетте берели. Привет. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Азыр Нурсултан Азыкбаев эң жакшы көрүп, мындай сүйүп ырдап жүргөн 3 ырды тандадык. Ошол 3 ырдын кайсы бирин сага түшкөн экен өзүң чечип ал. Кайсы бирин аласың? Мынакей. Эки бала суу ичти, калгандарын игуана ичти. Алматыдан жок деген ырдын оонуна салып, ырды бизге Нурсултан Азыкбаев аткарып бермекчи. Жөнелабай жанды ошо кыйнаган жок сезимди салы бар жүрөккө кандай жанымнан сулууну туйбаган Тыңай мага гана тартыласың жанымдан калбай Антыңай бакытын издеген жандай Антыңай
жоқсың, жоқсың, жоқсың. Сізге жамғыр төктү атты ырды мынакей атайын дайындағанбыз. Ушул ырды, ушул эле ырдын оонуна Эрке Эсмайхандын Алматыда жок атты ырдын оонуна салып ырда бересиз. Маэстро. Жол күндер жаштығымда теге чейін қайрылбастан кете берді жаңғыр төтті еске түшті алыс қалған жаштығымдай сағынасың жүрек өтезің қолдым ұшқан ақуымдай töktü eske düştü Абдан соң мындай бизде тамашалап ушинтип отуруп калабыз, өзүбүз дагы жакын мындай ушундай атмосфера болгондо, ушу жумуш выступлениянын башында отуруп сүйлөшүп калганда ушинтип биз жалжаңдай беребиз, бирок бул жалжаңдаган кичине башкачараак болду окшойт, тиги жалжаңдаганга караганда. Жок, кандай гана болбосун, эң негизгиси биздин телегөчүлөр бардык нерсе мынакей биз тамаша иретинде экен. Тамаша иретинде, сөз эч ким табылбайт. Буюрса жакшы жалжаңдады окшойт, э? Берүүбүздүн соңунда бардык телегөчүлөрүбүзгө сиздерге да кеңеш айтып өтөлү. Саркеч кийимдерди, заманбап кийимдердин баарын LTB бутигинен алсаңыздар болот. LTB бутиги бул дүйнөлүк бренд эми биздин Кыргызстанда. Киевская 148 дареги боюнча. Аны менен биргеликте мынакей сиздер кармап көргөн жаныбарларды эгерде мындай коркпой кармап, андан башкаларды дагы көрүп, балким үй бүлөсү менен мындакей татыктай салып келели десеңер, анда Смешарики зоопаркына барсаңыздар болот. Барыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто албетте Талас Амантуров болду. И Нурсултан Азыкбаев. Да, кызматыңарда мен Элдос Аскарбеков жана биздин Залто Оновоз Бэкбенд тобу. Көрүшкөнчө. Рождество опять надо мной, туман любви. Ты вошла вчера, словно день в мой дом, чтоб затем совсем уйти. В черном платье ночь была моя, и ты была со мной. Королева звезд, твои глаза сожгли меня. Верни меня в эти теплые летние дни. Повстречала тебя на пути. Зачем ты пришла? Скажи. Я летал во сне,
И не знал тот миг, что с тобой за ночь забыть. Ой, ты грустишь не ты, что я сейчас вдали, и тебя мне не найти. В черном платье ночь была моя, и ты была со мной. Королева звезд, твои глаза сожгли меня. Верни меня в эти теплые летние дни. Повстречала тебя на пути. Зачем? Скажи мне. В эти теплые летние дни от любви меня не сберегли. Зачем ты пришла? Скажи, соло. Теплые летние дни повстречал я тебя на пути. Зачем? Скажи. В эти теплые летние дни от любви меня не сберегли. Зачем ты пришла? Скажи, в эти теплые летние дни